27 күн. Бүгүн мен күндү молчулукка арнайм. Бул мага устатым берген биринчи сабак. Акча эч убакта түгөнбөйт. Мен түшүнөм, акча болгон бар боло берет. Алар кылымдар бою, 1000 жылдар бою жашайт. Акча товардын, кызматтын эквиваленти. Ал сенин жашоо деңгээлиңди, сенин мүмкүнчүлүктөрүңдү аныктайт. Акча бул энергия. Ал кыялды орундатканга, идеяны ишке ашырганга жардам берет. Эч ким эч убакта акчасын отко салбайт. Эч ким эч убакта акчадан кийим тикпейт же андан үй курбайт. Бирок ал дайыма жетпей турат. Жана көбүнчөсүнө акча түгөнүп калгандай сезилет. Жок, мен дайыма терең дем алып, дем чыгарып турам. Мага аба дайыма жетишет. Кылымдар бою, миңдеген жылдар бою адамзат жаратылыштын байлыктарын колдонуп келатат. Кудайдын бизге берген жер үстүндөгү, жер алдындагы, океандагы, абадагы байлыктарын. Кылымдар бою адам алтын, күмүш жана башка металлдарды казып келген. Азыр ал жер кыртышынан бардык белгилүү химиялык элементтерди казып алып, аларды акчага айландырып атат. Океанда сан жеткис байлыктар бар. Флора, фауна, жер байлыктары. О Кудай, сен кереметтүү жаратуучусуң. Сен ушул жерди жараттың. Сен ушунча байлык бердиң. Элестетүү дагы кыйын. Ошондуктан мен молчулукка ишенем. Мен ушул сабакты кабыл алам жана өзүмдү молчулукка тарбиялайм. Мен жолдун кесилишинен өтүп баратып, байлык жөнүндө сүйлөйм. Мени курчап турган байлыктар жөнүндө. Алар машиналар, магазиндер, офистер, особняктар, алардын баары миллиондогон акча турат. Шикарный кымбат машинаны көрүп, бул машина өзүнүн кожоюнуна көпкө кызмат кылсын деп жалынам. Көп кабаттуу үйлөрдү көрүп, бул үйдү курган адамды элестетем. Ал бай жана ийгиликтүү. Ал молчулукта жашайт. А бул үйдөгү квартираларды сатып алган адамдар жөнүндө эмне деп айтыш керек? Албетте алар бай, ийгиликтүү адамдар жана алар молчулукта жашашат. Алар өздөрүнө ушул элитный үйлөрдү уруксат бере алышат. Бул менин айланамда ушунча байлык бар экенин, молчулукка ишенбөө мүмкүн эмес экендигин билгизет. Бийик кабат үйдү салыш үчүн строй материалдар керек. Металлдык изделия, краска жана башка толтура нерсе керек. Ар кандай товарларды чыгаруучу чоң заводдорду айтпаганда дагы. Булардын баары бирөөгө таандык. Курулуш үчүн бардык керек материалдарды кимдир бирөө ташып турат. Мунун баары акча. Кимдир бирөөнүн байлыгы. Мен молчулукта жашайм. Мени курчап турган молчулукту сезип баштадым. Мага көп нерсе керекпи? Күндө эртең менен туруп мен Кудайга ыраазычылык билдирем. Ата-энеме, наставниктериме, мугалимдериме ыраазычылык билдирем. Мен молчулукта жашап атканым үчүн. Мага керектен дагы көп нерсе бар. Мага керектен дагы көп нерсе бар. Жана көп адамдар ушундай жашашат. Менин айланамда андай адамдар көп. Аларга керектен дагы көп буюмдары бар, кийимдери көп. Ал кийимдерин анда-санда эле кийишет. Тамактары да ашыкча көп, өздөрүнөн ашып калат. Өздөрүнө ашыкча болгон бытовой техникалары бар. Акчалары дагы көп, мүмкүнчүлүктөрү дагы көп, ашыкча. Ошондуктан биз молчулукта жашайбыз. Жашоонун өзү бул молчулук жана адилеттүүлүк. Мен молчулукка ишенем. Жана ушул күндөн баштап молчулук категориясы менен ойлоном. Мен ишенем ийгиликке жетериме. Кичинекей балдар өзүнүн кыялына жетерине ишенишет. Алар тоскоолдуктарды көрүшпөйт. Балдар молчулук жана руханият категориясында ойлонушат. Алар түшүнө албайт эмне үчүн алар каалаган нерсесине жете албашына. Алар ата-энесинин түшүндүргөнүн кабыл алышпайт. Алар бул мүмкүн эмес дегенге ишенишпейт. Аларда кумарлануу, катуу каалоосу бар жана аларга отказ кылышса алар жаман болушат. Биз молчулук категориясы. Алар ишенимден жана үмүттөн, аракеттен жана тырышчактыктан жаралат. Менин эрким, ишенимим, үмүтүм жетиштүү, өзүмдүн максатыма жетүү үчүн. Мен өзүм молчулукмун. Мен кээде өзүмөн сурайм. Эгер мен Кудай болсом, бул кырдаалда мен эмне кылат элем деп. А Кудай өзү молчулук. Ал ким муктаж болуп атса, ошолордун баарына берет. Ал дайыма кайрымдуу жана беришен. Мен молчулукта жашайм жана билем, ар бир адам молчулукта жашай алат. Эч ким айтпайт, мени жаныма келбе, мага аба жетпей калат деп. Баарыбызга аба, жарык, күн жетет.
Баарыбызда бардыгы жетиштүү. Кээде бизге ашыкча нерселер бар. Бул молчулук. Мен молчулукта жашайм жана түшүнөм. Жетишсиздикте жашагандан көрө молчулукта жашаган жакшы. Молчулукта ар бир адам жашай алат. Мен дагы. Мен Кудайга түзүп койгон молчулук үчүн ыраазычылык билдирем. Менин жашоом күндөн күнгө мыкты болуп баратат. Мен күндөн күнгө кемчиликсиз болуп баратам. Мен күчтүү инсан болуп баратам. Мен канчалык көп молчулукту таанысам, ошончолук духовный болом. Менин көздөрүм молчулукту көрө алганга жөндөмдүү болуп баратат. Менин акылым жаңы мүмкүнчүлүктөрдү көрө алганга жөндөмдүү болуп баратат. Мен буларды менин чыныгы жашоом ушундай болуп калмайынча кайталай берем. Менин чындык жашоом, менин тандоом. Мен молчулукта жашайм.